аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандагы жаштардын үнүн, ой максатын жана кыялын, келечекке болгон ишенимин чагылдырган маанилүү иш-чара кыялымдагы Кыргызстан форуму тууралуу сүйлөшөбүз. Алгач форум Ысык көлдө өттү. Жакыркы күндөрү Бишкек шаарында өтүүгө даярдык көрүп жатат. Студиянын коногу аталган форумду уюштуруучулардын бири Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров. Кутман күнүңүз менен. Кутман күнүңүз менен. Угармандар, көрөрмандар, баарына салам. Келе жаткан жаштар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул иш-чарадагы жаштар күнүн утурлай өткөн жатат окшойт. Негизи эле ошол бул форумдун негизги максатын айта кетсеңиз алгач. Негизи ушул кыялымда Кыргызстан форуму бул эң биринчиден биз унутпаш керекпиз. Бул жаштар күнүнө негизделген форум десек болот. Ошол күнү баягы Кыргызстан жаштарынын жетишкендиктерин көрсөтүп, кандай ийгиликтер жатат, кандай ийгиликтүү долбоорлор ишке ашып ошол күнү мындай жаштардын майрамы, ошол жаштарды бир аянтчага бириктирүү. Анан ушул форумда биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич конок катары келип, жаштарга өзүнүн багытын берип, жаштар күнү менен куттуктап кетет да. Анан муну деген баягы президенттик форумда алмаштырып албаш керек. Бул кыялымда Кыргызстан деген жаштар форуму, ал форумда президентибиз конок катары келет да. Ошол жерде өзү сөзүн айтат, багытын айтат, жаштар кайсыл багытта өнүксөк болот, эмне кылсак болот, жаштардын кандай жетишкендиги менен сыймыктанат, ошол нерселер жөнүндө сөз болот. Андан сырткары форумда мынакей биз азыр уюмдар менен иштешип атабыз. Кыргызстанда ийгиликтүү иш алып бараткан бир 14кө жакын уюм бар. Ошол уюмдардын өзүнүн презентациялары болот да. Жаштар уюмдары. Жаштар уюмдары. Буга чейин эмне иштерди кылышты, эмне иштерди пландап атышат, кандай жетишкендиктерге жетишти. Бул айыл жергесинде иш жүрүп жаткан уюмдардан тарта Бишкек шаарында бир алдыңкы ийгиликтүү чыгып аткан долбоорлорго чейин жана уюмдарга чейин презентациясы болот. Негизи форумду өткөрүү идеясы качан пайда болгон, кичине тарыхынан билет болот. Бул форум мындан 2 жыл мурун болгон, кыялымда Кыргызстан деп. Ошол негизги башкы уюштуруучу бул Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги. Ошо жаштар саясаты башкармалыгы уюштуруп келет. Жаштарды бир аянтчага бириктирип, алардын бир жетишкендиктерин көрсөтсөк деген максатта да. Ушул президент менен эң бир жолугушуу болсо деп. Анан ушул президент Садыр Нуркожоевич президент болгондон баштап, ошол жаштар менен эң алгачкы жолугушуусу болгон 2 жыл мурун ошол немеде билимкана аренасында болуп, 2,5 миңге жакын жаштан башын бириктирген чоң иш-чара болгон да. Анан ошол идея жагып, жаштарга өзгөчө дем болуп, шык болуп, анан ошол форумда биз дагы Кыргызстан жаштар кыймылын атсак деген сунушту президентке бергенбиз. Анан ошол идеябыз колдоо таап, мынакей ачылганыбызга 1 жыл болуп калды. Ошол форумдун шарапаты менен жаштар кыймылы ачылып, өзүнүн ишин ийгиликтүү жүргүзүп жатат да. Анан ошол сыяктуу мүмкүнчүлүктөр бул форумда да болсо деп, быйыл 5-6 миңге жакын жаштын катышуусунда, анан ошондой эле Бишкек шаарында кичи арена салынып бүттү. Ошол кичи аренанын ачылышы менен биргеликте жаштар форуму болот да. Ошо Ысык көлдө жакында өткөн форум жөнүндө айтсаңыз, бул кандай өттү, кандай жыйынтыктар болду? Бул Ысык көлдөгү форумдун башкы уюштуруучусу Кыргызстан жаштар кыймылы чыкты. Башкы өнөктөшү, колдоочусу ушул Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат жаштар саясаты министрлиги жана ошондой эле президенттин командасы жардам беришти. Негизги идеясы эмне болчу? Айыл жергесиндеги жаштарга дагы өзүнүн кичи форматында, өзүнүн кичи мекенинен чыккан ийгиликтүү кейстерди, ийгиликтүү инсандарды көрсөтүп, анан багыттама берүү болчу да. Жети областтын жаштар менен иштешкенде биз бир нерсени байкаганбыз. Жети областтын жаштарынын өзүнүн спецификасы бар да, ар түрдүү багыттачы. Анан өздөрүнө жараша көйгөйлөрү бар да. Анан ошол форумдарда жерлерде өткөн форум биринчи жолу болду, аймактарда. Ысык көлдө башталды, эми буюрса Бишкекте өткөндөн кийин жети областтын баардыгын кыдырып өтөбүз. Негизги максаты өзүнүн ошол кичи мекенинен чыккан ийгиликтүү инсандарды көрсөтүү, ошондой эле ар бир айылдан келген делегаттарды кошуп, ошол ар бир областта ошол областтын жаштар кеңеши түзүлөт. 100 адамдан турган. Ошол эң күчтүү ишкерлерден, эң күчтүү активисттерден, айыл жергесинде иштеп аткан жаштардан кошулуп, 100 адам мындай
сборный негизги курамды түзөт да ошол областтын. Ошолор консультативдик кеңеш болуп, ошол жергиликтүү бийликке, жаштар багытына бул ишти жүргүзүш керекпиз, мындай иштерге багытталыш керекпиз деген сыяктуу багыттарын, анан жол картасын түзүп берип турушат да. Анан Ысык көлдүкү да ошондой жүзүлүү жер түзүлдү. Алар ошо президентке кайрылуу жазышты. Андан сырткары ошол жол картасын түзүп чыгышты. Ысык көл жаштарын кандай өнүктүрүш керек деген сыяктуу. Эмне үчүн 7 областтын аймактарын уюштурабыз? Ошол жаштарга биринчи мотивация болсо, алардын башын бир айнчага бириктирсек деген ниетте да. Ысык көлдүн тарыхында биринчи жолу ушундай болуптур. Эгемендик алганда деле, балким ага чейин деле Ысык көл жаштарын ушул 4000ден ашык жаш чогулду Ысык көлдүн өзүндө эле. Ушул жаштардын башын бириктирип, ар бир айылдан 10дон делегат келип, анан баардык жаштар биригип алып бир айнчада бириккен тарыхый окуя биринчи жолу болуптур да. Анан абдан жакты элдерге муну дагы уланыш керек. Мисал үчүн областтар орун айтпадыкпы, өзүнүн көйгөйлөрү бар экен ар түрү депчи. Мисал үчүн Ысык көлдүкүндө караганда, бул көбүрөөк туристтер келген аймакта. Демек, ушул жаштары көбүрөөк туристтер менен сүйлөшө алган, тил үйрөнгөн, дагы сервистерди колдонгонду билген, адамдарга мындай жылуу мамиле кылып, конокторду тогузо алган багытына көбүрөөк басым жасаш керек деген баягы чечимге келишти. Себеби туризмдик потенциалы бар деп. Эми ошол сыяктуу ар бир областын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кайсы бир областта жери көп. Ал жердин жаштары көбүрөөк агро туризмге аракет кылыш керек, агро айыл чарба жагын өнүктүрүш керек. Ошого багытталган жерлер да бар да. Кайсы бир областта көп улуттуу, демек ал көп улуттуулугунан кийин өзүнүн дагы ошо көп улуттуулукка багытталган саясатын, жаштарды өнүктүрүүгө багытталган жолдору болуш керек да. Анан биздин негизги идея ушул болчу. Кыргызстандын жаштарын өнүктүрүүнүн негизги концепциясы болсо, анан областтарда жаштар өнүктүрүүнүн концепциясы болуш керек деген ниетте ишке ашкан жол бар да. Демек жана 100 адамдан турган топ шайланып бекитилиптир. Ана программада сиз айткандай ошо чыган адамдар барып өздөрүнүн ийгилик жолдорун айтып берип атканын көрдүм. Шоу программаларда бар экен. Негизи кандай кабыл алышты? Аймактарда биринчи жолу ушундай баягы иш-чаралардын стандарты бар да, баягы республикалык стандарт, же международный стандарт деп, жогорку стандарт деп, ошол стандарт өткөн алгачкы иш-чара болуп тур да. LED экрандар коюлуп, спикерлер, күчтүү спикерлер келип, мисалы үчүн Эдуард Кубатов агай баштаган спикерлер келди, алып баруучулар коюлду, жаштарга жаккан ырчылар келди, Баястан, Изи, Айым Алчиева деген сыяктуу биздин ырчыларыбыз келип колдоп беришти иш-чараларыбызды. Анан жаштарга абдан кызык болду. Эртең менен тегерек стол болду. Түштөн кийин ушул ынтымак аренада ушул 4000ге жакын жаштын чогулуп, аларга багыттама берилип, форум, интерактивдүү ыкмалар менен формалар, мерчтер таратылып, анан форумдан кийин кечинде бир 2 сааттык концерттик номер да болду. Ошол жерде концерттик номерде экиге бөлүндү. Бирөөсү болсо маданий, руханий бөлүк болсо, баягы манас айтылып, барабандар, 100 комузчу комузун чертип, LED экрандарда мотивациялык фильмдер көрсөтүлүп, анан кечинде болсо баягы маданий бөлүк болду. Ошол жерде дагы баягы дем бере турган, жаштарга өзгөчө сүймөнчүк болгон агалары, ырчагалар келип, ырдап, бийлеп, куттуктап кетти да жаштарга. Анан кабыл алуу абдан жакшы болду. Эмоцияларын абдан көрүштү. Азыр деле көчөлөрдөн адамдар көрүп калсак, баягы форум аябай сонун өттү, жакшы болду да, качан болот деп сурагандар көп да. Анан ошондой эле демди, ошондой атмосфераны буюрса 10 ноябрда ушул кыялымда Кыргызстан Бишкекте өтүп турган форумунда дагы көрсөтөбүз деп күтүп атабыз. Ошо Бишкектеги болчу форум мурункусунан эмнеси менен айырмаланат? Мунусунда ушул биринчиден бизде өзүңүз билгендей ареналар жок болчу. Мисалы үчүн Бишкек арена деген бар эле, муз тебе турган аянтча, анан концерттик программа ошол жерде өтчү да. Анан ушул кичи арена салынып атат. Кожомкул атындагы спорт ордосунун маңдайына ушул кичи арена салынды, 5000 адамга чыккан. Эң эле өзгөчөлүгү ошол аренанын ачылышы болот. Ошол жерде мурда 2000ге жакын гана катышуучу болсо, мында 5000ден ашык катышуучу болот. Анан мында деген көбүрөөк биз уюмдарга, жаштарга жол бере атабыз. Ошолор көбүрөөк сүйлөсүн, ошолор көбүрөөк өзүнүн ийгиликтери жөнүндө айтып берсин деп. Анан себеби алып чыган уюмдарда мисалы үчүн Кызылай, Айдия, биз жаштар кыймылы бар, Баткенде иштеп аткан Баткен жаштар кеңеши бар, Ошто иштеп аткан Юзеф Ош деген сыяктуу көп долбоорлор бар да. Кээ бирөөсү уюмдардын тарыхы жада калса 100 жылдыкты камтып атат да. Анан биздин Кара Кыргыз автономдук областы түзүлгөндөн баштап ошо менен ачылып иштеп аткан уюмдар да бар да, мисалы үчүн. Бул өзүнчө бир феномен да. Анан ошолор да өздөрүнүн ишмерликтери тууралуу айтып беришет да.
Ошол форумдун катышуучулары жөнүндө сурагым келип атат. Булар кандай критерийлер менен тандалынат уюмдардан сырткары? Бул Маданият министрлиги негизинен баардык уюмдарга, баардык жогорку окуу жайларга, мэрлерге, губернаторлорго каттарын кетиришкен. Мынакей биз ушундай форум уюштуратабыз. Анан квоталарды бөлүп беришкен. Ушунча квотада ушунча адамдарыңарды алып келгиле, жаштарыңарды деп. Ошон үчүн бул форумга катышуу ошо университеттин деңгээлинде, уюмдардын деңгээлинде, андан сырткары мэрлердин, акимдердин, президенттин областьтарга кыйган укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан тандалып келинет. Ошол жерлери кайрылса болот да, катыша тургандар. Бирок тизме түзүлүп калган. Өзүңүз билгендей, президент келатканда мамлекеттик баягы күзөт кызматы иш жүргүзөт. Анан ошон үчүн ал жерде баягы сырттан эле каалап келген болбой калат да. Алдын ала тизме менен, алдын ала тандоо менен, мына биздин университеттин атынан бул инсан барыш керек деп аны жөнөтүшөт. Биздин областтан бул инсан барыш керек деп өздөрүнүн татыктуу деген кадрларын ошол жерге жөнөтөт да. Мындайча айтканда 5000 адам жөн эле адамдар эмес, иш кылып жүргөн, жаштарды түшүнгөн, ушул жерде бир эмгеги сиңген адамдар келет. Аймактардагы темалар боюнча түшүнүктүү. Эми ошо Бишкектеги кайсы темалар талкууланат? Бишкекте көбүрөөк эми жаштар күнүнө багытталган форматта кетет. Бул айтып атпайбызбы 10 ноябрь жаштар күнү депчи. Ошол жаштар күнүнүн урматына гана өтүп турган иш чарада ошол күнү мисалы үчүн жаштар саясат отличниктер тапшырылат. Жаштар саясатында иштеп жүргөн, ийгилик жараткан инсандарга сыйлыктар берилет. Ардак грамоталары ар бир уюмга, ар бир ийгиликтүү иштеп аткан жаштарга ошол күнү эмгектерин баалап көрсөтөбүз да. Мынакей бул форумдун башкы максаты баягы жаштар биз дагы мамлекеттин толук кандуу мүчөсүбүз. Биздин арабызда да иш жүргүзүп жүргөндөр бар. Биз баарыбыз тең биригиш керекпиз, бир айнчада болуш керекпиз деген дем берүүчү мотивациялык форум болот да негизинен. Демек бул жерде жаштардын сунуштары айтылбайт. Айтыла турганга онлайн аянтча бар. Ал жерде ачык микрофон болбойт. Программанын негизинде ошол тандалган жана уюмдардын төрагалары өздөрү тандап беришет, кимдер сүйлөй тургандыгын. Ошолор сүйлөп чыгат. Андан сырткары бизде деген QR коддор менен сунуш бере турган аянтчалар болот. Ошол QR коддор чыкканда ошол жерге түзмө-түз кандай сунушу, кандай идеясы болсо, ошол нерсени берсе болот. Аймактардан да келип катышат деп айтып атпайсызбы? Булар мындай аймактардагы жаштардын үнүн угуу мындай эмне үчүн маанилүү? Жана айтпадыкпы, ар бир аймактын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Жалпы эле жоонун алга карай турган болсок, мисалы үчүн Бишкектеги жаштардын ой жүгүртүүсү же алардын мындай суроо талабы башка болсо, аймактардыкы башка да. Мисалы үчүн шаарда иштеп аткандар жаштарда көбүнчө мисалы үчүн эмнени каалашат? Аларга дагы көбүрөөк грант берилишин, алар көбүрөөк долбоор жазганды билишет. Аларга дагы мындай такыр башкача суроо талаптарга ээ да. Мисалы үчүн алардын темасында жөнөкөй гана мисалы үчүн кээ бирде харассмент темасы эле көтөрүлүшү мүмкүн да. Мына ушул нерсе керек, биз ушундан усактаныш керекпиз деген сыяктуу. Ал эми айылдын кээ бир айылдын борборлорунда, райондун борборунда жөнөкөй гана мисалы үчүн китеп окуй турган аянтча жок. Жөнөкөй гана жаштар борбору жок да. Мисалы үчүн алардын көйгөйү ошол, жаштар борбору түзүлсө, анан биз ошол жерде чогулсак, аянтчалар болсо, жаштар өнөгө турган бир мекемелер салынса деген нерселер. Андай мекемелер мисалы үчүн Бишкекте бар. Бишкектеги жаштардын суроо талабы башка. Ошол сыяктуу Ошто дагы шаарында ушундай мүмкүнчүлүктөр бар, балким областтарда жок да. Ошон үчүн аймактан келген жаштардын суроо талабын угуу, алардын көйгөйлөрүн угуу абдан маанилүү. Себеби алар дагы биз эми эч убакта шаардык айылдык деп бөлбөйбүз. Алар дагы баарыбыз тең жашпыз, баарыбыз тең бирдейбиз. Болгону жашаган аймагыбызга жараша өзүбүздүн суроо талаптарыбыз болушу мүмкүн да. Негизгиси ошо аларды майрам менен куттуктап, шыктандыруу деп айтып атпайсызбы? Анан бул мындай форум жаштарды өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусуна мындай канчалык таасир этет деп ойлойсуз? Бул жерде ошо бизде иштеп аткан успешный кейстер көрсөтүлөт да, иштер көрсөтүлөт. Анан көп адам деле мисалы үчүн президент менен өзүнчө диалог болуп, анан суроо жооп болсо деп каалашат да, буюрса. Бирок ал форматка жетебиз, буюрса. Ал форматта өзүнчө болот. Ошо Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен биз сураганды уюштуруп беребиз деп айтышкан. Буюрса ал нерсе да болот. Бул форум баягы биздин жаштардын жетишкендиктерин көрсөтөлү деген нерсе да. Мынакей биздин жаштарда моундай күчтүү жаштар бар. Моундай проект менен иштеп атат. Буларга эч ким акча бербесе эле өзгөчө менен иштеп жүрөт деген сыяктуу. Мисалы үчүн бир гана уюмдар эмес, мисалы үчүн Тилимпост чыгат.
Телепост келип өзүнүн тилди кантип өнүктүрүп атат ошол багытта сүйлөп берет мисалы үчүн. Ага деле эч ким акча берген жок да, өзгөчө менен көтөрүлүп атпайбы мисалы үчүн. Тентек бар мисалы үчүн, ошо анимациялык фильмдерди өзгөчө менен тартып келишет да. Бирок өзүнчө элдер арасында сүймөнчүккө ээ мисалы үчүн. Алар айтып берет, алар кантип ушул мультфильм аркылуу кыргыз маданиятын жайылтып атат. Андан сырткары Эрик Абдыкалыков деген да байке бар мисалы үчүн, ал деле келип кантип ошол баягы шаардык контингентке кыргыздын өзүнүн тарыхын кызыктуу кылып айтып берет да, кыргызча, орусча. Андан сырткары Сабина Тимиралиева өзү абдан эле жаш ишкер айым мисалы үчүн, бирок ал Кыргызстанда эле эмес, Казакстанга чейин ачылып, мындай ийгиликтүү кейс болуп атат да. Анан биз ошондой өзүбүздүн чыгаан жаштарыбыз менен көрсөтүп, мына ушундай болсок болот. Жаныбызда жүргөн адамдар эч кандай өзгөчөлүгү жок, булардын 4 кол 4 буту жок. Биздей эле адамдар, биз да кылсак болот дей тургандай баягы аянтча болсо деген ой болчу да. Жана негизи министрлик менен ошо республикалык деңгээлде өткөзүп атасыңар, бирок аймактардагыны жаштар кыймылы өзү демилгелеп, өзү жалгыз уюштурган жатат да. Аймактардагыны негизги демилгечиси жаштар кыймылы болуп атат, бирок сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасы Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги колдоп берди ар дайым. Мисалы үчүн ырчылар менен, спикерлер менен өткөрүп турган аянтчаларды ал министрликтин жардамы жок. Мисалы үчүн уюштуруш абдан эле кыйын болот. Анан жергиликтүү бийлик да колдоп атат. Мисалы үчүн кайсы шаарда жатса ошол шаардын мэриясы жардам берип атат. Ошол областтын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жардам берип атат да. Анан бул эми бир гана жаштар кыймыл иш эмес, бул жалпы ошол тил табышып, сүйлөшүп, кызматташа алган адамдардын иш чарасы десек туура болот. Негизи ошо форум жаштар кыймылынын кайсы долбоорунун уландысы? Кыялымда Кыргызстан ошол Бишкек шаарында өткөн форумдун эле уландысы. Бул Маданият маалымат жаштар саясаты министрлигинен ошол Кыялымда Кыргызстан платформасы бизге жакты. Мындай платформа аймактарга да болуш керек деп. Алардын ошо уруксаты менен Кыялымда Кыргызстан Ысык көл, Кыялымда Кыргызстан Жалал Абад, Кыялымда Кыргызстан Баткен, Кыялымда Кыргызстан Ош деп нарын таласты ошентип улантып кетели деген ой да. Ошол мисалы үчүн Бишкектеги форумда, республикалык форумда биз оюбузду, идеябызды президентке айтып атабыз да. Мындай болуш керек, мунун болушун каалайбыз депчи. Областтын жаштарында өздөрүнүн мисалы үчүн областты караган башчысы бар. Президенттин Ысык көл областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү. Же мэрлер бар шаарларда. Мына ошолор келет, өздөрү катышат. Алар түзмө-түз жаштар эмне каалап атат, ошол нерселерди угушат да. Бул абдан жакшы аянтча экен. Мисалы үчүн өткөндө бүт мэрлер, акимдер катышты, зам акимдер катышты. Анан жаштардын эмне каалап атканын угушту да. Анан алар ошого багыт алып, кийинки жыл мисалы үчүн бюджет жатканда жаштарга буякка көбүрөөк бериш керек экенбиз. Бул жерге багытталыш керек экенбиз деген нерсе. Мисалы үчүн көлдөгү форумда эмне айтылды? Жаштар саясатына, жаштар өнүктүрүүгө деп мисалы үчүн аймактарда, айылдарда, шаарларда каражат бөлүнөт экен, бирок көбүнчөсү эле баягы спорттук иш-чара кетип калат экен да, көк бөлүгү футболго. Анан ал эми маданият жагы, китеп окууну жайылтуу, жаштарды долбоор жазганга үйрөтүү деген сыяктуу нерселер калып калат экен. Ошол нерселер баса белен айтылды да. Мисалы үчүн биз 10 жылдан кийин денеси күчтүү, кең далуулуу жаштарды каалап, анан акыл эси кандай болуп калат, келгиле эки жакты бир алып кетели деген нерселер болду. Анан жергиликтүү бийликтен колдоо таап, кийинки жылга ошол жаштарга бөлүнүп турган бюджетти бир гана спорттук иш-чараларга эмес, маданий, илимий иш-чараларга дагы бура турганга макулдугун беришти. Анан ошол иш-чаралардын башында жаштар кыймылы кызматташып, өзүнүн жардамыбызды беребиз буюрса. Негизи ушу аталышы дагы бир Кыялымда Кыргызстан деп сонун. Анан башында 2 жыл мурда өткөндө өзүңөр катышуучу катары катышып демилгеңерди айтып, ал ишке ашып калганын айтып атпайсызбы? Сиз үчүн мындай Кыялымда Кыргызстан деген мындай кандай? Негизи ар бир адамдын кыялында Кыргызстан ар түрдүү болсо керек. Өзүнүн баягы каалоо тилектерине жарашачы. Анан биздин кыялыбызда Кыргызстан кандай? Биздин кыялымда Кыргызстан мындай баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлгөн, баардык кыргыз жарандары, кыргызстандыктар тең жашашат. Эч кандай бир көчөдө кайыр сурап отурган, жардамга муктаж адамдар жок. Коопсуз, айымдарга дагы, эркектерге да баарына коопсуз. Ошол эле учурда мындай жашыл экономикасы өнүккөн, жаштардын үнү угулган, прогрессивдүү өлкө катары көрөбүз да. Анан бул нерсеге чын эле жетсе болот экен, реалдуу экен. Ошон үчүн биз мындай кыялдантабыз да. Себеби ошол кыялымда Кыргызстанда биз айтып калдык эле. Мисалы үчүн чоң нерсенин кыялдарын ал депчи. Себеби мен өзүм Дордой базарында эле чоңойгом. Кыргыз мектепте окуп, орто мектепте эле окуп өскөн бала болчумун. Анан
кичинекей кезде ар дайым кыялданып жүрчүмүн. Ушул президентке жолугуп, өзүм идеямды айтып, анан ушундай бир маселе көтөрүп чыгып, ошону президент колдоп берсе, мен ушундай багытта иштесем деп. Анан ошол кичинекей кезде баягы ал чоң кездеги кыял эмес да, кичинекей кездеги кыял болчу да. Мисалы үчүн бир 7 жашымда кыялдансам керек, балким 8 жашымда кыялдансам керек. Ошол кыял мисалы үчүн 17 жыл өткөндөн жок, бир 14 жыл өткөндөн кийин ишке ашып атат да. Ал кезде 8 жашта болсом, анан 2022-жылы ишке ашып атат 14 жылдан кийин. Аны ошондо сүйлөп айттык элек. Демек досторуна, бүгүн менин кыялым ишке ашып атат. Демек келе биз мындай фантастикалык Кыргызстанды кыялданабыз деп. Себеби кыялдар ишке ашат экен. Биздин да колубуздан келет деп. Анан президент андан кийин чыгып алып, ал да айтып калбадыбы, ал сөзүндө жок болчу. Мен да кичинекей кезимде ошол чоң чогулуштарда Брежневтердин башкалардын сүйлөгөнүн көрүп, мен да ушундай болсом деп кыялданчумун деп. Демек президент өз кыялына жеткен экен да. Ал күнү форумда мен да кыялыма жеттим, кичинекей балалык кыялга. Президент да балалык кыялга жеттир, анан ошондо чакырык болгондо анда баарыбыз тең эле кыялдансак кыялыбызга жетет экенбиз да. Демек анда келгиле кыялыбызда Кыргызстанды бирге куралы деген нерсе болгон да. Анан буюрса мында деле чакырык ушундай болот. Кыялыбызда Кыргызстанды бирге куруп, анан өзгөчө Кыргызстанды кыялданалы деген нерсе. Негизи жаштар менен аябай тыгыз иштешип, алар менен мындай баарлашып жүрүп, балким жакында билет болушубуз керек. Ошо форумдун катышуучулары же мындай бүгүнкү жаштар деп айтсам, алардын кыялдары кандай болуп чыкты, мындай баалуулуктары азыр эмнени мындай жогору коюшат деп ойлойсуң? Биз өткөндө Ысык көлдө ошол форум уюштурганда окуучуларга арасында дил баян конкурсун уюштурганбыз. Кыялымда Кыргызстан, сенин көз карашыңда кандай деп. Анан ошол жеңүүчү болгон кыз неме деп жазганда, акыркы окуялар ошол биздин кыздардын жүрөгүндө өзгөчө неме калтырып коюптур да. Орчундуу бир таасирин калтырып коюптур да. Мисалы үчүн биздин карындашыбыздын урдалып, анан зордук зомбулук көрүп калгандары, анан ошону айтып, ошого басым жасап тур да. Менин кыялымда Кыргызстан ар бир кыз үчүн коопсуз болуш керек. Ал жерде баары жерде камералар бар, кылмышкерлер жок, алар болсо да бат жазылынат, бат табылат депчи. Анан сырткары ошол ар бир айылда шарт болгонун, мүмкүнчүлүк болгонун жазып өтүптүр да. Анан жаштардын ошол кыялданганы эле эң негизги баягы өлкөдө коопсуздук болсо, анан биз өнүгө турган аянтчалар болуп турса деген тилектери бар да. Ошол эле бизге эң негизги өлкөбүздө тынчтык болсо, стабилдүүлүк болсо, анан жаштарга шарт түзүлүп турса. Мисалы үчүн мен бир стартап идеям болсо, ошол стартапты мамлекетимен колдоп ала алсам, мен бир жакшынакай коомдук идеям болсо, ошол коомдук идеяма колдоп ала алсам, ушундай эле нерселер да жаштардын кыялдаганы ошол коопсуздук, анан экинчиден жаштарга шарт, мүмкүнчүлүктөр. Эми ошол жерде мындай кайсы баалуулуктарды эң жогору коюшат? Кайсыл тармакта, жекеби же жалпы эле жаштар багытында? Жалпы жаштар багыты. Жаштар багытында баалуулуктарды бизде сый урмат негизинен эле. Анан жаратмандыкты, биздин кийинки жаштар ошо жаратмандыкты көп жакшы көрүп башташты. Жөн турбай эле бир нерсе жараткысы келишет да. Анан достук, ынтымак достук десек болот. Бири менен достошуп, идеялашканга өтүштү да. Чын биздин жаштарда ошол нерсе аябай көп байкала баштады. Жаратмандык өзгөчөчү. Бир идея айтып келип, ошону талкуулашып, кел мондай кылабыз, кел тигиндей кылабыз деп аткан нерселерчи. Анан эң негизгиси биздин жаштар акыркы күндөрү эмгекчилдикти көп сүйө башташты. Анан немени, чынчылдыкты. Себеби биз мурда деген эми балким башка багыттарда иштешип, көчөдө эле жүрүп, мисалы үчүн көчөдө футбол ойноп койсо дос, анан көчөдө бирөө менен согуш кетсе эле ошондой нерселер деген убагында мода болуп кеткен да. Анан ошол нерсе бул преданный болуш керек деп ойлоп жүрүшкөн. Азыр уже адамдар баары тең өзүнүн жашоосун өзү куруп, жаратмандык менен, ишкерчилик менен, же коомдук иш менен алектене баштаганда, алар экинчи нерсеге туш болушта. Демек ушундай иштерде чынчыл адам керек экен. Аягына чейин кала турган татыктуу адам керек экен да. Ошон үчүн алар чынчылдыкты, эмгекчиликти жакшы көрө башташты. Азыр жаштар арасында бул нерсе тренд да. Бул форумдан кийин кандай пландар бар? Кийин деле бул демилге улана береби? Бул демилге уланат. Ошол бул эми менин оюмча Маданият министрлигинде салт катары 2 жылда бир же 1 жылда бир өтүп турган форум катары калат болуш керек. Бул уланганы абдан эле жакшы. Себеби ошол күнү биз жаштар кадимкидей даярданып келип, эмкиде мисалы үчүн мен идеямды айтып чыгып, менин идеям ишке ашкан болсо, эмкиде башка адам келип, башка идеясын айтып, ал идеясы ишке ашса сонун да. Анан абдан сонун нерсе. Менин оюмча бул бара-бара да өркүндөш керек. Өркүндөп, буюрса мүмкүнчүлүк түзүлүп калса, диалог түзүп, президент менен суроо жооптор түзүп, президент деген пикир алышып, жаштардын идеясын угуп, ушундай мүмкүнчүлүк болуш керек да. Мисалы үчүн азыр биз деген 5 адамды, 10 адамды, 15 адамды сүйлөткөндө сүйлөп калып атпайбы? Балким башкача ойлонгондор жаштар көптүр да. Анан буюрса биз каалайт элек кийинки форумдарда ушундай
курултайда президент кантип келип баягы курултайдын мүчөлөрү менен угуп атса, ошол сыяктуу жаштар менен бир 6-7 саат эркин сүйлөшкөн форматка жетсек абдан сонун болмок да негизинен. Бирок ал үчүн биздин жаштар даяр болуш керек. Ошол нерсе бар да. Азыр баары тең эле открытый диалог болуш керек, ачык диалог болуш керек президент менен деп берет. Бирок канчалык деңгээлде биздин жаштар даяр деген да нерсе бар да. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде баягы кайталанма эле же болбосо бир маанисиз деле суроону бере бербей, маанилүү тоо көтөрүл жеринде мындай фактыларга таянып, чындыкка таянып, объективдүү өз оюн айтып, объективдүү идеялар сунуштай алат деген нерсе бар да. Андай жаштар бар, балким, бирок алар аз санда да. Анан ошон үчүн бул жагынан караганда дагы биз президент менен ачык диалог уюштура билсек, биздин жаштарды биринчи даярдап алыш керекпиз. Чоң рахмат. Жаштар күнүнө аз калды. Эфирде пайдаланып, жаштарга бир чакырык айтып, майрам менен куттуктап койсоңуз. Ооба. Мен бардык жаштарды кирип келе жаткан жаштар күнү менен, жаштар майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Негизи мындай өзгөчө бир ой келе баштады да. Биз кичинекей кезибизде бардык эле адам президент болгондо кыялданышып го негизи. Анан ойлой берчүбүз да, неме депчи. Биз президент болгондо эмне кыласыз? Мисалы үчүн менин оюма келчү, мен мектеп салам, жол салам, жаңы имараттар курайм, иш орундарын түзөм депчи. Анан азыркы президенттин мезгилинде бул нерсенин баары болуп атат да. Анан убагында Македонский дагы мындай болгон экен, анын атасы да баатыр болгон го. Анан көп жерлерди багындыра берсе, атам дүйнө жүзүн багындырып атса, бизге багындыра турган эмне калат деп. Анан ошол сыяктуу эле президент жүзүн иштеп аткан көрүп, мунун баарын президент кыла берсе биз эмне кылабыз деп ойлонгонбуз да. Анан бир жакшынакай ой келди ойлоно отуруп. Биз жаштар, кийинки жаштар, бул азыркы биздин бийлик, азыркы биздин президент командасы эгер ушул темп менен иштей бере турган болсо, Кыргызстан ичиндеги ички маселенин баарын чечип коючу да экен да. Биз жаштар 20 жылдан кийин болобу, 10-15 жылдан кийин болобу, ошол жерге чечүүчү кызматтарга барганда, демек биз башкача нерсеге ориентир алыш керек экенбиз да. Биз эл аралыкка, биз Кыргызстан ичинде маселенин баарын чечип коюшса, биз демек эл аралык деңгээлде Кыргызстан атын чыгара алып, эл аралык сүйлөшүүлөр жүргүзө алган деңгээлге даяр болуш керек экенбиз да. Ошон үчүн мен азыр угуп аткан жаш досторума айтмакмын. Келгиле биз 2040-чы, 45-чи, 35-чи жылдарга багыт алабыз, ошол жерге ориентир алабыз дагы. Биз көбүрөөк тил үйрөнөбүз. Англис тилин болобу, башка нерселерди үйрөнөбүз, көп тилдүүлүктү үйрөнөбүз, дипломатияны үйрөнөбүз. Себеби 30-35 жылдан кийин биздин Кыргызстан такыр башка деңгээлде болот дагы. Биз эл аралык деңгээлдеги оюнчу болуп, ошол биздин милдетибиз, дүйнө жүзүндөгү эң таасирдүү 10 болобу 5 мамлекеттин катарына кошуу милдети бул бизге жүктөлөт экен да. Ошон үчүн биздин досторго, биздин саналаштарга келгиле ошол нерсеге даяр болобуз, бүгүнтөн баштап даярданабыз деп айткым келет. Анан сөзсүз түрдө жаштар күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаштар бул өлкөнүн өнүгүүсүнүн негизги локомотиви деп атпайбы? Чын эле. Бирок ал кандай жаштар дегенде жаратман, жан көз карашка ынтымактуу, креативдүү, өзгөчө ойлоно алган жаштар да. Келе биз катардагы жаштардан эмес, өзгөчө ойлонгон, өзгөчө бир жаштардан бололу деп айтмакчымын. Чоң рахмат, вактыңызды бөлүп кызыктуу маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Эл Собол программасынын кезектеги берүүсүн көрдүңүз. Биз кыялымда Кыргызстан форуму тууралуу сүйлөштүк. Студияда мейманда Кыргызстан жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров болду. Эфирди мен Айгерим Кулатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.